Эме буну мен неге айтып атам? Садыр Нуркожоевич деле ошондой бир бизге үлгү болуп атат. Батыштан келген, башка жактан келген таанууланып аткан закондорду, конституциябызды талкалап атат, кодекстерибизди баарын жокко чыгарып туруп, биздин үрп адаттарыбызды, наркыбызды жоготкон эл болуп калдык. Наркын жоготкондон кийин кыргыздар 1000 жылдап нарк менен эле жашаган. Мыйзамды талкуу кылып атабыз. Биз нарк менен жашай албай атабыз. Нарк деген кандай? Өзүбүздүн улуттук намыс, ар намысыбызды тебелеттик, баардыгын тентиттик. 6 миллиондун жары 2 миллиону сыртта жүрөт. Сыртка күчтөргө баш ийдик, чөгөлөп калдык. Ошого айтат элем, биздин мыйзамга, мен юристмин. Мыйзам мамлекетте ишеним болбосо жашай берет, мамлекет, улут жашайт. Президентке да ишенбей жашайт, премьерге дагы эл бири-бирине ишенбей, депутаттарга да ишенбей жашаса болот. Бирок адилеттүүлүк, адилетсиздик жерде мамлекет жашай албайт. Бул кураган мамлекет болуп эсептелет. Ошого мен айтат элем, мына башка улуттардан үлгү алалы. Мына биз кыргызбыз, манастын тукумубуз деп кыйкырып атабыз, көкүрөк каккылап атабыз, бирок ошондой улуу маданияты бар өлкөлөр, цивилизациялар жок болуп кеткен. Ошолордун катарына биз да кирип калдык. Мына индейцтер деле болуп калдык. Инк жана ацтектердей. Алтын үчүн баарын сатканбыз. Азыр мына чоң бублик калат, кумтөр деген, чоң килтеген бублик. Ошону ким бизге калбайт, уже бизге эчтеке тийбейт. Келерки урпактарга чоң бублик калтырабыз. Бул деген катастрофа, бул деген биз намысыбызды да жоготтук деген сөз. Мен айтат элем, мына жерде бардык юристтерге, мамлекеттик кызматкерлерге, президентибизге, эгерде биз улут катары кала турган эмебиз болсо, сезимибиз калса, күрөшө турган күчүбүз калса, бирден бир мына конституциябыздын, элибиздин башчысы болгон, конституциябыздын гаранты болгон президентибизден эле талап кылалы. Мунапысты берсин, адилеттүүлүктү орнотсун, мыйзамдуулукту бардыгын ошол киши караш керек. Биз кимден башка талап кылабыз? Азыр сотко барсаң, ал тиги прокурорго жиберет экен, прокурорго барсаң, тергөөчүгө жиберет экен. Ушинтип эле куйругубузду карматпай жүрө беребизби бири-бирибизге? Адан көрө келгиле мына президентке шанс берели. Берели дагы эме ошол кишиден сураналы. Мол конституциянын негизинде адилетсиз жаткандарга мунапыс бериш керек. Эме куугунтуктарды токтотуш керек, баскынчылыкты токтотуш керек, эл аралык империализмге каршы туруш керек. Биздин президент баш төш болуп. Ошону